Салам достор, кандайсыңар? Англис тили сабагы кандай болуп жатат? Үйрөнүп жатасыздарбы? Ийгиликтерге жетишип жатасыңарбы? Мен силерге жаңы сабак киргиздим. Анда эмес сабактарды үйрөнгүлө, улам көргүлө, кайталагыла, көп ийгиликтерге жетишкиле демекчимин. Бүгүн мен силер менен башкача бир тема, кызыктуу жана бир терең темада сүйлөшүүнү чечтим. Силерге айтып кетүүчү нерсе, бул менин экинчи жогорку кесибим боюнча мен психологмун. Ошол үчүн силер менен кээде арада дегендей силер менен кызыктуу психология темаларга да сүйлөшүүнү чечтим. Анткени баягы кечке эле англис тили окуп баарыңарды тажата бербей, арасындагы кичинеден психология темалардан кошуп турабыз. Анда эмес бүгүнкү биздин тема бул өздүк чегералар. Өздүк чегераларыбызды кантип коргойбуз жана башкалардын өздүк чегераларына кантип кирбейбиз жана алардын чегераларын кантип бузбашыбыз керек. Ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе кеттик. Бул теманы мен баягы өзүмдүн баягы айланамды карап отуруп, ошо Кыргызстандагы адамдарды, буякта башка чет мамлекеттердеги адамдарды карап отуруп, ошо көп учурда биздин Кыргызстандагы адамдардын чегараны коргоо боюнча кичине артта калганыбызды билинет экен да. Анткени көп учурларда биз деген бири-бирибиздин баягы чегарабызды бузуп, же болбосо өзүбүздүн чегарабызды коргой албаган, өздүк чегарабызды коргой албаган адамдар жок эмес экен. Мындай айтканда, адамдар көп эле экен да. Бул чегара деген кандай? Бул ар бир адамдын өзүнүн чегарасы болуш керек, өзүнүн өздүк чегарасы болуш керек. Бул жанакы адам менен мамиле курууда, жана кичинекей бала төрөлгөн учурдан баштап эле ошо адам менен адамдардын ортосунда кичине болсо да баягы сызгыч менен чийип койгондой кичине болсо дагы чегара болуш керек. Анткени ал чегара болбосо ар бир адам өзүнүн каалаганын кылып, өзүнүн каалаганын айтып, көңүлү оорутуп, ар кандай нерселерин кылып, адамдар баягы бул нерсе адамдарга нормалдуу болуп каралат да. Ошон үчүн ар бир адам, кичинекей бала болобу, кичинекей небере болобу, небере деп коем, кичинекей ушу наристе болобу, же болбосо кичинекей окуучу болобу, же аял болобу, эркек болобу, ата болобу, чоң апа болобу, ушундай айырмасы жок. Ар бир адамдын өзүнүн кичине болсо да ошондой өздүк чегарасы болуш керек. Өздүк чегара деген бул өзүңдүн каалап жаткан нерсеңде бирөө ошо келип алып бузуп, ошол нерсени тебелеп тепсеп атканда ошол нерсеңди коргой турган бул бир учур да. Мисалга айтып кетейин. Силер баягы кичинекей бала төрөлөт, кичинекей бала төрөлгөндө баягы адам ушу кичинекей наристе бул силерди гана тааныйт. Мисалы ата энесин гана тааныйт, өзүнүн кичинекей өзүнүн эжесин же кичинекей баягы байкесин тааныйт, түшүндүңөрбү? Же болбосо анын чоң атасын тааныйт, чоң апасын, ушу кичинекей баланын тегерегинде болгон өзүнүн туугандарын тааныйт. Ал эми ошол кичинекей бала менен биз кээде ошо менен эшикке чыгабыз, паркка барабыз, же болбосо тойлорго барганда ошондо бир тааныбаган адамдар келип деп ошону кел мен алайынчы, кел мен көтөрөйүнчү деп кээ бир тааныбаган адамдар же болбосо аялдар өбүп эле чопулдатып эле андай нерсени кээ бирде байкасаңар, кичинекей балдар өзү ушул нерсе менен төрөлгөндө ошол бала өзү мындай түртөт: мен өппө, мени көтөрбө, мен тааныбайм деп айтат да. Мисалы адамдын ушу кичинекей наристин тили чыга элек болсо эле ошол кичинекей бала айтат: мен деген бул чоочун адам, мен бул тааныбаган адамга баргым келбейт, тааныбаган аялга баргым келбейт, бул адамды мени өппөсүн деген сыяктуу өзүнүн баягы тили менен айта албаса да өзүнүн баягы жест, баягы өзүнүн денеси менен баягы адамдарды түртүп ошо менен айтат. Бул ушул кичинекей бала өзүнүн, көрдүңөрбү, өзүнүн өздүк чегарасын коргоп жатат. Бул ошондой болуп, мисалы ошол менен болот да. Анан кийин кичине чоңойгондо баягы балдарыбыз чоңойт, өздөрүнүн комнатасына бөлөбүз. Ошондой комнатасы бөлгөндө өздөрүнүн эшиктери болот, кээде өздөрүнүн эшиктери. Ошондо да биз баягы ичине тиги такылдатпай кирип, же болбосо тим эле уруп кирип эле ай деп ушундай көп мурда болуп калганбы совет учурунда. Андай нерселер деген болбош керек. Азыр деген ар бир баланын өзүнүн бир персоналдык өздүк чегарасы болуш керек. Мисалы ошонун комнатасына кирип атканда дагы кичинекей бала болобу, 5 жашта болобу, 4 жашта болобу, же 6 жашта болобу, айырмасы жок. Ошол кирип атканда биз деген такылдатып кирип: балам, мен кирсем болобу, уруксатпы, мен сенден бирдеме сурайын дегем, же болбосо мындай нерсе, тамак даяр, кел балам деп ушинтип мындай
бала менен персоналдык өздүк чек арасын бузбастан ошондой киришибиз керек. Такылдатып кирип, ошондой эле убакта балдар деген биздин бөлмөгө кирип атканда да такылдатып кирип, апа бошсуңбу, мен сени менен сүйлөшөйүн дедим эле деген ошондой ар бирибиз өзүбүздүн чек арабызды коргоонду билишибиз керек. Түшүндүңүзбү? Андан кийин кичинекей бала болуп чоңойгондон кийин баягы студенттик кездери келет. Студенттик кездери болуп баягы университетке барабыз, аяктан дагы өзүбүздүккө дос күтөбүз. Болгондо да аякта дагы баягы чек араны бузуучулар болот. Мисалы, бир жерде ошо университетте сабакта отуруп, баягы сабак бүтүп үйгө баратканда бир досуң келет, студент досуң, могул жерге барып кел чогуу бир 3-4 саатка дейт. А сен болсо баргың келбей турат. Чарчап турасың, или көңүлүң келбей турат, же болбосо башың ооруп атат. Анан ошол адамга айтасың, мен баргым келген жок, барбай эле коеюнчу десең, ошондо ошол адам баягы сени кыйнап, эмне болмок эле, баары 1 саатка барып келелик, баары 2 саатка барып келеличи, жүрүп барып келеличи деп ошондой. Бул адам көрдүңөрбү, уже силердин өзүңөрдүн өздүк чек араңарды бузуп жатат. Анткени силер бул адамга айттыңар, уже мен баргым келген жок, мен ооруп турам, же болбосо мен чарчап турам, мен үйгө барышым керек, могул саатта мындай кылышым керек деп. Көрдүңөрбү, силер деген ошол убакта өзүңөрдүн муктаждыгыңарды кылышыңар керек. Ал адамдын каалаганы эмес, өзүңөрдүн. Көрдүңөр, ал адам болсо өзүңөрдүн чек араңарды бузуп атат, эмне болмок эле, 1 саатка барып келелик, 2 саатка барып келелик деп атат. Көрдүңөрбү? Ошол убакта да өзүбүздүн биз баягы чек араларыбызды коргошубуз керек. Көрдүңөрбү? Андан кийин чоңоюп баягы үйлөнөбүз, мисалы келин болобуз, же болбосо эркектер аял алышат. Ошондо дагы ар бир эркек менен аялдын ортосунда, келин менен кайнененин ортосунда, кайнатанын ортосунда дагы баягы чек араны бузбашыбыз керек. Мисалы, аякта дагы баягы эшикти такылдатпай кирип эле турбайсыңарбы, саат 9 болбоду, саат 10 болбоду, тургула деп кыйкырбай, ошондо да такылдатып кирип, ошондо да акырын айтыш керек да, бирөөнүн чек арасын бузбай, бирөөнүн баягы жан дүйнөсүн тебелеп тепсебей, акырын айтып, ошондой эле убакта келин дагы кайненесинин чек арасын бузбай, ошондой эле убакта кайнене деген келиндин чек арасын бузбай, балдар менен сыйда болуп, келин да кайнатасы кайненеси менен дагы сый болуп, бири бирлеринин чек араларын коргошу керек. Ошол болду да. Мисалы, мен бир абдан таң калган нерсе, мен көп убакытка чейин Кыргызстанга барбай жүрүп, анан бир барып, анан кийин бир канча бул 20 жылдан бери тааныбаган бир 20 жылдан көрбөгөн бир тааныш кызым, дос, университеттен дос кызым менен жолугушуп калдым да. Ошондо көптөн бери көрүшпөгөн кыз, ошол аял, ал деле көп университетте окуган, балдары бар. Ушу мени көрө калып эле биринчи суроосу бул: сен айлыгың канча акча аласың деп сураганда, ошондойчу. Андан кийин ошол кызга айткам биринчи мен сен биринчи мени сурабайсыңбы, сен каяктасың, ден соолугуң кандай деп. Сен андан кийин тиги деген сураганга болбойт. Бул нерсе деген өздүк чек араны бузуу, бул деген менин слишком персональный суроолорумду сураган болот. Бул деген бул өздүк чек арамды бузуу да эмес, ошол өздүк чек арама кирип кетүү болуп саналат. Түшүндүңөрбү? Бул деген бирөөнүн үйүнө барып алып эле баягы бирөөнүн оокатын аңтарып, бирөөнүн тартмасын тартып, ичиндеги баягы бүт оокаттарын алып чыгып эле, же болбосо ошол адамдын үйүнө барып эле сумкасын ачып, ичинде кошелегин карап аткан сыяктуу эле болуп. Бул нерселер мисалы Европада болобу, Америкада болобу, же мындай өнүккөн өлкөлөр, бул абдан жат нерсе, жат көрүнүш да. Ошон үчүн бул нерселерди биз токтотушубуз керек. Мисалы, бир нерсени ар бир адамдын, мисалы, даже бирөөнүн жашын суроо дагы бул деген бул адам бир мындай акырын да мамиле менен кылышыбыз керек да. Сен канчадасың деп сураган да бул кээде, мисалы, Түркияда аялдардын жашын сурашпайт. Эркектин айлык маянасын сураганда уят болот да булчу. Ошондой эле, мисалы, ошо өнүккөн өлкөлөрдө дагы бирөөнүн айлыгын суроо, же болбосо бирөөнүн абдан персоналдык баягы чек араларын бузуп кирип, мындай ар кандай кичинекей суроолорду суроо, бул кээ бирлер адамдарга бул жат көрүнөт дагы. Андан кийин ушундай адамдар, мындай ошондой адамдар менен сүйлөшкүлөрү келбейт да. Анткени бул ошол адамдын кичине тарбиясыздыгын, же болбосо кичине мындай билимсиздигин көрсөтүп коет да. Ошон үчүн ошондой кичинекей нерселерге, кичинекей детальдарга көңүл бурушубуз керек. Ар бир адам деген өзү кааласа айтат, менин айлыгым монча деп. Эгер кааласа айтпайт. Бул деген бул өзүмдүн
менин персоналдык маалыматым эми сен менен бөлүшүүгө мындай милдеттүү эмесмин. Сен сураганга дагы милдеттүү эмессиң, анткени деген бул деген сенин ишиң эмес. Бул деген бирөөнүн чегарасын бузуп кирүү деген болот да, ушундай болот да. Же кээ бир учурда болот, мисалы бир көп байкап калам да, мисалы бир подружкалар болот, балдарын таштап, мисалы бирөө айтат мен балдарымды таштап кетейин сага бир 5-6 саатка жатат. Тиги айтат, жок мен бош эмесмин, мен деген могул жерге барышым керек деп. Анан тиги подружкасы айтып баштайт, эмне болмок эле, 2 саат карап койсоң эмне болмок эле, көрдүңөрбү? Тигил уже тиги подружкасынын чегарасын бузуп атат. Тигил подружкасы айтты, мен деген карай албайм, мен деген өзүмдүн моундай ишим бар, мен деген. Көрдүңөр, тигинин чегарасын бузуп, анан баягы жок деген нерсени дагы тиги ошону кабыл албай, сен карап койсоң эмне болмок эле деп өзүнүн баягы мен туурам кылып атам, мен мени карашым керек, менин балдарымды карашым керек деп бирөөнү милдеттүү көрсөтүп атат да. Ошол нерселерди биз токтотушубуз керек, анткени ар бир адам деген өзүнүн чегарасын коргош керек жана башкалардын да чегарасын кеспеш керек, чегарасын өтпөш керек. Ошондой бир темада сүйлөшүүнү чечтим бүгүн. Тема силерге кызыктуу болду деген үмүттөмүн. Анда эмесе кийинки дагы лекцияларда жакшы, кызыктуу жана терең темаларда сүйлөшөбүз деген чоң үмүттөмүн. Жакшы калгыла.